Соңку мезгилде балык чарбасы көбөйө баштаганына күбө болуудабыз. Бул тенденция айыл чарба тармагынын өнүгүүсүнүн бир өңүтү катары сыпаттап жатканыбыз дагы чындык. Айрым балык өндүрүүчүлөр, эксперттер балык экспорту жандана баштаганын айтып келишет. Балык чарба департаменти Кыргызстан боюнча 194 балык чарба каттоодо турарын жана былтыркы жылы 5 тоннадан ашуун балык кымышы жана ЭАЭП өлкөлөрүнө экспорттолгонун билдирди. Ошол балык чарбаларынын бири Ат башы районунун Калинин айылында жайгашкан. Аны Улан Эшмамбетов аттуу ишкерибиз колго алган. Сөздү Улан мырза улантмакчы. Бизнести баштап калдык. Анан азыр деле ошо бизнести улантып атабыз. Бул жерде азыр бизде 14 бассейн бар. 14 бассейнде форель кармайбыз. Форельдин эки түрү бар. Янтарная форель, мондай кызыл түстөгү балыктарда. Булар ушу сейрек болот да, бул башка жактарда дачы. Анан ушуну алып келип салып өстүрүп атабыз. Анан радужная форель. Ошол 14 бассейнде тең бар. Анан өзүңүз билгендей ат башынын шартында багыш оорураак кичине баягы чүйдүкүнө карагандачы. Себеби дегенде кыш суук. Биз чүйдүк менен салыштырганда где-то бир 3 айга кечигебиз да. Себеби дегенде суук болот. Анан суукта суунун температурасы ылдыйлаганда балыктын өсүшү басаңдай түшөт да. Араң эле сүзүп жүрүп калат. Анан суу жылыганда анан корум жейт, анан өсөт да. Балыкты багыш деле негизи оор эле нерсе экен. Себеби көп баягы финансылык жакты талап кылат да. Корумдарын үзбөй алып келип туруш керек. Бир эле кичине корумун үзсөң эле арыктай баштайт. Баягы набирать эткен весин кайра артка кетет. Сен акчаңан минус кетесиң. Сатка жарап, өзүн артагыдай абалга келиш үчүн канча убакыт кетет, анан ошолорду айтып берсиң. Негизи гитеби боюнча суунун температурасы төп келсе, кислороду төп келсе, балыкты да корумду дагы убагында берип турсаңыз, бир балык 1 жылда 1 килограмм болуш керек. Бирок ар кандай да бизде мисалы үчүн ат башыда суунун температурасы муздак болгондуктан 1 килограмм балык 1 килограмм болуш үчүн 1,5 жыл керек. 1,5 жыл керек. А бул чүйдө, көлдө эртерээк чоңоет. Суу жылыраак. Кышкысын кандай? Кышкысын эми биздики булактын суусу да. Бул жерде кышкысын +4 болот. Температурасы +4. Эми бул ачык айтканда форельге муздагыраак. Негизи форельдин идеальный температурасы +14-төн 18-ге чейин. Анан ошо кыш жана айтып атпадым беле, кышында кичине басаңдай түшөт, өсүшү деген ошол да. Бирок бизде эми бул жерде тоңбойт суу. Ушундай эле калат. Кар калың түшөт. Калың түшөт, суу кичине каймактай түшөт, бирок тоңбойт. Балыктар жашай берет, ошо кичине өсүшүнөн тормоз этет да. Тамагынын түрү боюнча тамакты корумду эми кээ өлөт. Эми ушу балыкка жөн эле бир корум мындай арпа берип койсо деле өсө бергендей көрөт да, андай эмес. Мунун коруму Европадан келет. Ирандан келет. Анан ошолордон сатып алып, анан биз беребиз да. Ошон үчүн балык багыш бул аябай чоң финансылык каражатты талап кылган бизнес да. Бул жерди баштаганда мен атам баштаган. Бул жерде могул балык чарба турбайбы азыр? Сөкөбүз турган жерде эчтеке жок болчу. Могунун баары жөн эле талаа болчу, сас. Бул жерде ойлор гана жүрчү. Анан ошол атам баштаганда элдин баары күлгөн. Ушу ат башыга кандай балык өспөй эле, суук болсо койчай деп. Анан жок деп атам баштады. Мен ал кезде студент болчумун. Анан окууну бүтүп госслужбага иштей баштадым. Атам бул балыкты бага берди. Анан кийинчерээк мен жумуштан кеткенден кийин анан өзүм биякты карап калдым. Негизи бул балык чарбаны баштаганда балыкты биз салып, чоңойтуп, анан сразу экспортко чыгабыз деп ойлогонбуз да. Анан жана айтып кеткендей, сразу эле анын баарын жасай коюш кыйын экен. Анан балыкты бактык, чоңойттук, Бишкекке алып бара баштадык, аяктан да саттык, ушу ат башыдан ташыпчы. Анан конкуренттер чыга баштады, көп жол алыс болуп, бияктан сата баштадык да.
балыкты бияктан сата баштадык. Анан ошо 2 жыл болду. Балык чарбаны иштетип келатып, балыктарды чоңойтуп келатып, анан 2 жыл болду. Момундай адамдар отуруп тамактанчу жайды курдук кухнясы менен. Анан адамдар келип балык жеп, башка тамактар менен кошочу. Бу жер негизи көрүп тургандай саз жер. Бу жерге капитальный строительство болбойт. То есть фундаментти алып келип салганга болбойт. Бул сала да албайсың, мамлекет уруксат да бербейт. Анан ойлодук, кандай кылып салабыз деп. Анан мына артта өзүңөр көрүп тургандай сваялар турбайбы? Дети көк бочкаларчы. Менде идея болду, биринчи темирден куралдапчы, основасын темирден кылалы десек, эсептеп чыксак кымбат болот экен. Анан темир чирийт. Андан кийин жанагы кальцийдон коелу десек, аны алып келип жерди казып, топ койгонго оңой, бирок анын качествосын ким билбейт да эч ким. 5 жылдан кийин ал урап баштаса, бул зданияның баары түшүп калат. Анан ушундай бир идея келди, мен бочканы жерди казып, шагылына чейин жеткизип, тетигинде бочкаларды алып келип коюп туруп, анан үстүнө бетон куюп туруп, ошо бойдон калсын дедик. Ошол жерден получается бетон чирибейт, астында шагыл кыймылдабайт, анан үстүнө тетигинде курулушту куруп койдук. Эми буюрса биздин планда бу жерди баягы жөн эле балык чарбаны куруп, кафени куруп, акча таппастан бу жерди биз исторический бир баалуулугу бар жерге айланталы деп атабыз да, ал этнокомплекс куралы деп атабыз. То есть тетиги жерге азыр боз үйлөрдүн турган жерлерин баштадык уже куруп, буюрса где-то 1 айдан кийин алып келип коебуз. Этноцентрдин башы басылат да, ошондо 7 боз үйдү коебуз, Жетиген деп атайбыз, 7 областтын атынанчы. Андан кийин могу тушка музейди курабыз. Бүт ат башынын тарыхын чагылдырган музей болот да. Сырттан коноктор келсе дагы биз алып кирип, ат башынын тарыхын полностью ушул жактан чагылдырып беребиз. Биз мындай бир культурага дагы салымыбызды кошо кетели деген оюбуз бар. Быйыл айыл өкмөттөн 5 гектар жер алып атабыз. Ошол жерге биздин балыкты баягы тоңдуруп, упаковкалап, маркировкалап, анан Казакстанга, Россияга алып чыкканга азыр биз пландарыбыз бар, мүмкүнчүлүктөрүбүз да бар да. Мындайча санап көргөндө бизде азыр жылына 300 тонна балыкты сыртка алып чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына бул биздин ашкана. Бу жерде биздин балыгыбыз куурулат ушул жерден. Мына өзүңүздөр көргөндө азыр могу балыкты кууруп жатат. Бу жерде бардык жер казандарга газды койгонбуз. Газ койгонбуз, барды газ менен. От жакпайбыз, газ менен. Азыркы учурда бизде ушул биздин ашканада жалпы балык чарбаны алганда 20 киши иштейт. 20 киши иштейт. Биздин показательдер жылдан жылга өсүп келатат. Кийинки жылдары уже мындан да көп кишилерди жумуш орду менен камсыз кылабыз деген ойдобуз. Менин бир принцибим бар. Ошол биздин балык чарбада, биздин ушул кафеде ушу Калин айылынан гана элдерди жумушка алабыз да, башка жактан албайбыз. Калин айылынын жарандары жумуш менен камсыз болсун деген максатта. Бияктан айта кетсем, поварды атайын Калин айылынын жаранын эле эжени Бишкекке барып окутуп, алып келип, окутуп алып келип, анан биякта уже повар болуп иштеп атат да, жумуш ордун түзүпчү. Айта кетчү бир нерсе бар. Атбашылык десе эле элдин баары ойлойт го, ушу атбашылыктар эт гана жеп эле, ушу башка андан эттен башка эчтеке билбейт. Жок. Биз эми балык жеген дагы маданиятка өтүп, азыр көп элдин баары балык жеп калышты. Өз билгендей, Кыргызстан тоолуу аймакта. Бизде суу деген абдан көп. Бизде Кыргызстанда балык бакчу жерлер абдан көп. Суулар көп. Бирок негизи
балыкты баягы малекту сатып келип, ошондой бир водоем жасап, ана салып коюш оңой. Салып коюш оңой, бирок ошону өстүрүп кетиш кыйын да. Азыр мына мен балык чарба ачып иштетип атам, элдин баары ойлойт. Бул жерде сууга балыкты алып келип салып коюп эле, өстүрүп эле, сатып эле байып атат деп. Андай эмес, мунун абдан чоң түйшүктөрү көп да. Корм мисалы үчүн Европадан келет, ал абдан кымбат. Аны сатып алып убагы менен берип туруш керек. Негизи ушу балык ишин баштаарда баштапкы каржы булагын абдан жакшы дайындап алып, анан ушуну баштаса, мен ушу кеп кеңешим эле да, ушу балык багабыз деген биздин жарандарга. Капиталыңды дайындайсың, жерди дайындайсың, балык саласың, чоңойтосуң, анан каяка өткөзөсүң. Вот ушу менен кетиш керек да, атпесе балыктын бизнеси абдан оор. Биз өзүбүздүн башыбыздан өткөрдүк да. Балыктын тамагы азыр бизде Кыргызстанда да чыгат, биздин өзүбүздүн ишкерлер чыгарып атат. Биз азыркы убакта мына Польшадан алабыз, аллер. Ошо менен балыктарыбызды чоңойтобуз, абдан жакшы корм. Балык чарба менен алек болгон жарандар форель деле салып кое атышпайбы? Жок, антпей деле мен ушу изучать этип чыктым. Бизге жок, сиганы да салып өстүрсө болот, толстолопту дагы салып өстүрсө болот, белоамурду да салып өстүрсө болот. Конечно, анын баягы финансовый жактары форельдикине караганда башкача, бирок андан деле кандайдыр пайданы алса болот. Мен ушу чакырып кетип элем, башка балыктарды дагы өстүргөнгө. Балыкты багууда көп кооптуу жактары да бар да. Бул мисалы үчүн сууну сырт жагынан кандайдыр бир уулуу заттар келбеш керек. Кокусу бир салып ийсе же кокустуктан болуп бир уулуу зат түшүп кетсе, балыктар ошол замат эле баардыгы тең өлүп жок болот. Балыкты жанагы кормду өзүнүн жемин берип атканда дагы убагы менен бериш керек. Себеби дегенде бул эми бизнес да. Убагы менен берсең, балык чоңоет, анан сатасың. Же болбосо убагы менен бербей, аз-аздан берсең, балыгың чоңойбойт, же наоборот артка кетесиң. То есть банкротко барып, анан бир күнү ошо менен банкрот болосуң. Балык дагы ооруйт. Анан мындай кылдаттык менен карап туруш керек да. Балыкка дагы жемге аралаштырып өзүнүн дарысы болот, аны дагы убагы менен берип туруш керек. Анан балыкты ушул биринчи эле балыкты өлтүрбөй багып кеткен бул финансыга барып эле такалат да, кормго барып такалат. Ушу кормду убагы менен берип турса эле балык чоңоет да. Биздин ушул Калин балык чарбасында өндүргөн балыктар негизинен ушу Ат башы районунун тургундары жана Нарын шаарынын тургундары келип ушул жерден сатып алып, кууртуп, башка түрүн дагы жасатып, ушул биздин өзүңөр көрүп жаткан кафеде жеп кетет да. Анан эмдиги жылы биз ушу биздин Кыргыз өкмөтүнө чоң рахмат, бизге жеңилдетилген кредит берип атат 6% менен. Ошо менен алып балыкты муздатып, тоңдуруп, экспортко чыгарчу бир мини заводду куралы деп атабыз да быйыл. Анан Кудай буйрса, эмдиги жылы ушул эле биздин Калин балык чарбасында өндүрүлгөн балыкты Москвага, Россияга алып баралы деп, алып барып ошол жака саталы деген уже сүйлөшүүлөрүбүз дагы бар.